Саламатсызбы, Гүлзат эже? Саламатчылык. Бир ай болуп калыптыр насаатчылыкка. Кандай результаттарга жетише алдыңыз? Сонун результатка жетише алдым. Эң эле биринчиден ошол башта электе эле уже бир кеңешти алганда эле сонун өзүмө результат жаратканмын. Ошо чечим чыгара албай жатканмын. Насаатчылыкка мен даярмынбы, даяр эмесминби деп сомнение болуп келаткан оюмду сразу топтодум дагы. Ошол күндөн баштап эле уже результат жаралды. Мен курска кире электе эле жаратып алдым. Ал эми курска кирип окуп баштагандан бери абдан сонун результаттар бар. Азыркы учурда мен насаатчылыгымдын 3-чү потогу уже старт алып атат. 2-чи потогум окуп уже аяктадык. Экинчи потокто тапкан акчама iPhone алдым. Буга чейин да айтканмын, 15 Pro Max мындай iPhone алганмын. Анткени бул менин жумушума абдан маанилүү, керектүү нерсе. Биринчи өзүмдүн жумушума керектүү нерсени алып, андан кийин башка нерсеге кетиремин. Экинчиден, экинчи потогумду алып, аларды окуткандан кийинки результатым 350 миң сом болду. Андан сырткары дагы разборлорум бар, эми бул тегеректе эми менен айтканымда. 500 миңге. Анан 3-чү поток, бир жолу ретрит өттүм. Ошол жерге акылуу өттүм ретритти дагы, ошол ретриттен 5 адамды дагы алдым. Но мунусунда баасы 100 миңден болду. Себеби дегенде менин билимим ушунчалык кымбат, ушунчалык баалуу болду. Бул чекти дагы мен өзүм көтөрө алмак эмесмин, эгерде кундуз таштануу болбогондо. Кундуз таштануу көтөрүңүз, сиздин энергияңыз, сиздин билимиңиз канча миңге алгансыз, ана мына деп айткандыктан гана мага ушу устазым айткандыктан мен устаздын ар бир сөзүн чындыгында баалаймын. Эгерде биз устазды укпасак, анда мен көтөрө алмак эмесмин. Кудай буйрса дагы көтөрүлөт, себеби дегенде ушунсунда 130 кыл деген бирок суранып атып 100 кылдым да, наркысында точно 100гө макул болбойт деп отурамын азыр. Ошондуктан барыңыздарды сунуштаймын. Бул илим алган сайын биздин даражабыз дагы бийиктеп баштайт. Анан адамдарга да ошончолук биз таасирдүү боло баштайбыз. Адамдардын жашоосун өзгөрткөнгө мен себепчи болуп жатканыма Кудайыма шүгүр, жана устаздарыма ыраазычылык билдиремин. Бул жер болсо бизди сабакта караңыздар, академия мастер разборов. Ой, мастер разборов дегон. Мен ошол жакты бүткөнмүн, автоматически айтып салдым. Бул жерде кундуз таштануу наставничествосунда бардык бизге берген программалардын бардыгын, ушундай кылып тапшырмалардын баарын аткарып алганмын. Бул ошо жарым эле, бул 3-чү, 4-чү эле модуль болуп атат да. Караңыздар, канчалаган бул жакта информациялар бар да. Мен ушуларды карап алып эле, мен өзүм продюсер болуп атам азыр. Мага продюсердин кереги жок. Оказывается, жакшы экенде өзүң билсең бардык нерсени. Түнү күнү. Бүт бардык өзүмдө, кирешем да өзүмдө. Эч кимге ишенбеймин. Бирөөнө ишенсең, ал келбей койсо кулап каласың да. Ошондуктан эч кимге ишенбей, өзүм эле ушинтип иштеп жатамын. Программалардын бардыгы прямо четко, конкретно берилген. Бул жерде эчтеке башын тортуп кыйнала турган эч нерсе жок. Ошондуктан бардыгы жеңил, ибат-баттан болуп жатат. Айта кетсеңиз, сизге насаатчылыктан кандай бир айда кандай инсайт ала алдыңыз? Чечим чыгарарда сизде кандай болду эле, кымбат же болбосо ушул стоитпи деген бир мындай ишенбеген болду эле бир нерсе? Мен чечимди негизи тез чыгарам. Ишенбеген нерсе болгон эмес. Себеби дегенде буга чейин сиздин окуучуларыңыз менен иштешкенмин, бирок канча өзүм каалаган результатка жете алган эмесмин да. Анан түшүндүм, что окуучуларынан эмес, мен кундузтардан өзүнөн аламын деп. Себеби сизден результат жараткандар көп да. Бирок сизден кийинки окуучулар эми экинчи сортко кирип калат да, ошондуктан мен биринчи сортун алышым керек өзүнөн деп, акча төлөгөн акчама такыр азыр өкүнбөймүн. Кымбат деп эсептеген эмесмин, себеби билим канча кымбат болсо, ошончолук сиңиресиң, ошончолук сага иштеп берет. Ошондуктан мен акчасына өкүнгөн жокмун. Ошол акчаны мен сиздин кеңешиңиз менен бир жумада эле таптым. Да, бир жумада актап алдым дагы, сизге наличка төлөп, ошонун баарын чыгарып алдым. Себеби мен каалоом күчтүү болгон. Адам качан бир нерсени кааласа, ошол дароо ишке ашат да. Эгерде ошол чын жүрөктөн болсо, ишеним күчтүү болсо. Ошо азыр өкүнбөймүн. Азыр инсайттарды кандай инсайт алдым? Инсайт мага мындай эркин акча келип атат. Өзүмдү эркин алып жүрөмүн. Эч жака мындай кыспаймын. Тигил эмне деп коет, тигинден уруксат сураш керек деген тема менде жок. Кааласам түндө эфирге чыгарам, кааласам вообще чыкпайм, кааласам ретрит жарыялап коёмун. Ошондой да мындай больше эркиндик пайда болду менде. Өзүмө ишеним дагы. Эчтеке мен эч ким мынтип кыскан эч ким жок, бол деген эч ким жок, жазабайсың деп бирөөнө мындай наразычылык жок да. Менде свобода пайда болду. Ошого жараша акча дагы эркин келип атат. Элдер да муну төлөбөй, минтип качып, анан мындай болгон жок. Сразу наличка берген адамдар, чын жүрөгүм менен. Анан өзүңүз кандай берсеңиз, өзүңүз кандай кылсаңыз, ошондой окуучулар келет. Өзүң кандай болсоң, сага ошондой адамдар келет дейт экен.
ооба сонун анан ушул эмне деп айта аласыз, мисалы үчүн кундуз таштаган насаатчылыгына болуп кеткенде барам, кийин өмүрүмдө мындай ойлоп көргөн эмесмин, бул нерсе мага керекпи, зачем мен продюсер менен иштейм дегендер көп да. Ошолорго кандай кеңеш бере аласыз? Ошондой айымдарга мен мынтип кеңеш берет элемин да. Продюсер менен иштегенде баарыңыздар сиз каалагандай боло бербейт, потому что продюсердин баардыгы тең билими кээ бирлерге жетиштүү эмес болот, кээ бирлерде жоопкерчилиги жогорок болот, кээ бирлер мамилеңиздер келишпей калат жылдызыңыздар. Ошондуктан айтат элем, ар кимге ишенип күтүп отура бербеңиздер. Миллион берсеңиздер деле сиз каалагандай результат болбой калса, биз жоопкерчиликтин баарын ошолорго үйүп салабыз да, аларды күнөөлөп жатып калат экенбиз. Ошондуктан жоопкерчиликти өзүбүзгө алып туруп, өзүңүздөр продюсер болсоңуздар, бул илим сиздер менен өмүр бою калат. Каяка барбаңыздар, ошол илим жаныңыздарда болот. Бирок продюсер сиздер менен Америкага кетсеңиздер, Америкага барбайт. Ошондуктан өзүңүздөр продюсер болгонуңуздар жакшы. Өзү үйрөнүп алса өзүнө жакшы, жана команданы түптөп алат. Өзү каалагандай башкарат, өзү каалагандай иштейт, эркиндикте. Ооба, мен азыр командамды түптөп алдым. Себеби дегенде мен насаатчылыгымдагы айымдар баягы ретритте ушунча колдоп беришти. И командаңа менеджер кылсаң, куратор кылсаң, алар бүт баарын билишет. Кыйналбайсың, даяр болот. Өзүң тарбиялап аласың ал команданы. И өзүңө команда өзү келет экен. Сен качан даяр болгондо, аларды сен өстүрсөң, алар жабышат экен да, мындайча айтканда. Ошондуктан команда топтогондагы өзүңүздүн брендиңизди түптөп алсаңыз оңой болот экен. Бирөөгө жалдырабайсыз. Алар силерге мен иштеп берейинчи деп келет экен. Сонун бир айдын ичинде ушунча сонун результаттар, дагы бир айдагы толук эмес. Алдыда дагы сонун, дагы эң эффективдүү дагы ай бар. Ошон үчүн результаттар мындан да көп болот, сонун результаттар болот. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.